алар ыраазычылык билдирген сайын мен кубанам. А менин ыраазычылыгым бул долбоорго. 5 кыз келин жумуш менен камсыз болду. Биздин чек айылында бала бакчага суроо талап өтө жогору болгондуктан мамлекеттик бир эле бакча бар. Ушундай кечкече кара бербейсиздерби деген суроо талап өтө жогору болду. Өтө сүйүндүм. Качан ушинтип ачып, ушундай аялдардын көйгөйүн чечем, өзүмө жакшы көп маалыматтарды алдым окуулардан. Менин ушул үй тибиндеги балдар бакча ачышыма ушул долбоор мага түрткү берди. 400 000 акча берди. Балдар ойночу аянтчаларды куруп беришти. Бул кандай мезгилде айтасыз? Кыш. Мен Рахманова Санар Токтобаевна. Биздин чек айылында бала бакчага суроо талап өтө жогору болгондуктан мамлекеттик бир эле бакча бар. Ошого мындай көпчүлүк кыз келиндер Баткен шаары жакын болгондуктан Баткен шаарга барып жумуш иштегенге, балдарын таштаганга мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жаткан. Ушундай кечкече кара бербейсиздерби деген суроо талап өтө жогору болду. Кантип ушул кыз келиндерге биз жардам бере алабыз деген ичимде көйгөй болуп жүрдү эле. Анан ошентип жүргөн мезгилимде эле ошентип райондук билим берүү бөлүмүнө барсам, ошентип методист кыз айтып калды. Өтө сүйүндүм. Өтө сүйүнүп, ушунчалык номери бергенден кийин сыртка чыгып, звонок кылганга шаштым да. Байланышсам өтө сонун болот, азаматсыз, макул. Эгерде мына проект немеси башталса, сизди дароо айтамын, сизди группага кошомун деп өзүнүн аябай жакшы мотивация берди мага, чынары же. Качан ушинтип ачып, ушундай аялдардын көйгөйүн чечем деген ушундай менде ичимде көйгөй болуп жүргөн эле да. Ошону аябай сүйүндүм, толкунданып, кийин анан проект башталды. Башталгандан кийин окууларга чакырышты. Окууларга барып, көптөгөн жакшына өзүмө жакшы көп маалыматтарды алдым окуулардан. Менин ушул үй тибиндеги балдар бакча ачышыма ушул долбоор мага түрткү берди. Дагы да мага өтө чоң мотивация болду бул долбоорга катышканым. Бул жакта дагы жолдошум менен кеңештик. Ушундай кылсак, мен долбоорго катыштым. Өздөрү бардыгынандай балдар ойночу аянтчаларды куруп беришти. Балдар отурган парта, столдорду алып беришти. Биз үй тибиндеги балдар бакча ачып, өз максатыма жеттим деп ойлойм. Кесибимди сүйгөн тарбиячыларды иш менен камсыз кылдым. Бардык нерселерди өздөрү кол менен жасап, келип балдарга мындай колдо жасалган көргөзүү бөлмөлөрү менен сабак өтүшүп жатышат да. 10 сентябрда ачтык. Балдар бакчабыз 25 балага ылайыкташтырылган. Азыркы учурда 22 бала келип жатат. Бул биздин ашканабыз. Ашканабыздагы бардык шарттары менен түзгөнгө аракет кылдык. Анан бул газ плита, бул холодильниктер дагы ошо долбоордун негизинде алып келген.